урматтуу теле көрүүчүлөр, Ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы биз бул жолу эң эле жөнөкөй көпчүлүк көңүл бурбаган нерсе тууралуу кеп туралып атабыз. Анткени мына ушул биздин колубузду жуунун эрежелери, деги эле колду таза жуубасак, гигиенаны туура сактабасак, кандай оорулар козголушу мүмкүн, же болбосо канчалык деңгээлде коркунучу бар деген сыяктуу суроолорго жооп алууга аракет кылабыз. Ал үчүн биздин студиябызга коноктор келген. Алгач тааныштыра кетсем, Кубат Салымбаев, Сузак районунун айылдык ден соолук комитетинин активисти, ошондой эле Тамара Бектенова эжекебиз келген. Мамлекеттик санепид борборунун митек курт изилдөө лабораториясынын бөлүм башчысы, дарыгер, паразитолог. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алгач эле мына ушундай суроо берсек, бүгүнкү күндө мисалы тазалыкты биздин жумурай журт канчалык деңгээлде сактап жатат? Сиз айта кетсеңиз болот. Сиз негизи элдер менен аралашып иштеп жүрөсүз да. Өзүңүз барып көрдүңүзбү, деги эле тазалык канчалык деңгээлде сакталат? Саламатсыздарбы? Бул ден соолук, ден соолукту сактап, тазалыкты биз сактап жүрөбүз деп өзүбүз дайым ойлогон менен биз ушул тазалыктын эрежелерин толук сактай албайт экенбиз. Себеби ушул майда бир нерселерге дагы маани бербейт экенбиз да. Айрыкча жөнөкөй эле ичкен суубузга жана үйүбүздөгү дааратканаларга, болбосо тиги айыл жеринде корого кирип чыккандан кийин ошол кородон канчалык кир нерселерди, бактерияларды өзүбүздүн жашаган жерлерге, тамак ичкен жерлерибизге ташып жатабыз, ушуларга маани бербейт экенбиз. Айыл жеринде агын суулар бар, анан кудук пайдаланабыз, анан тиги жерден жана кран, качалка деп коебуз, мына ушулардан пайдаланабыз. Ушуларга дагы чоң маани бере турган нерсе да. Себеби мисалы үчүн даараткана менен суу ичкен кудуктун аралыгы 25-30 метр аралыкта болуш керек. Мына ушуга маани бербейбиз. Андан кийин бизде үйдө ичкен суубуздун айрым бир учурларда үстү ачык бойдон калып кетет. Ушуга дагы көп маани бурбай атабыз да. Көпчүлүгүбүз эле байкап жүрөбүз, эгерде колду жууш керек болсо, биз ушу колубузга сууну толтуруп, мына ушинтип эле жуйбуз, же болбосо самындаганда деле жөн эле ушинтебиз. Ал эми мунун эрежеси сөзсүз түрдө ар бир колубуздун, ар бир манжабызды 5 секундтан жуусак, ошондо талапка ылайык болот, урматтуу көрүүчүлөр. Анда келиңиздер мындай кылалы, биз азыр ушул кол жуу боюнча атайын видео тасма бар, ролик. Мына ошону көрүп алалы дагы, андан ары маегибизди улантсак. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Айткенде көпчүлүк көңүл бурбаган, өтө майда деп эсептеген кол жуунун эрежелери, деги эле колубуздан жуубаганда кандай коркунучтар болот, ал эми колубузду таза жуусак бизге канчалык деңгээлде пайдалуу экендигин биз көрсөтүүбүздүн уландысында айтып беребиз. Колду жуу жана гигиена эрежелерин сактоо сиздин үй бүлөңүздүн ден соолугу үчүн абдан маанилүү. Колду жуу зарыл болгон 5 маанилүү учур бар. Колду дааратканадан келгенден кийин жуугула. Колду баланы эмизгендин алдында жуугула. Колду тамак даярдоонун алдында жуугула. Колду баланын жалайыгын алмаштыруудан кийин жуугула. Баланын горшоктогу заңын дааратканага төккүлө, аны короодо калтырбагыла. Балдардын заңы чоңдордуку сыяктуу эле митек курт ооруларын жана бүтүү бүлөдө ич өткөктү пайда кылышы мүмкүн болгон бактерияларды камтыйт. Оору аш болумдуу заттардын жетишсиздигине алып келиши жана баланын өсүп өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Колду мал менен байланыштан кийин жуугула. Колду жууп туруу ич өткөк жана гельминттерди жуктуруп алуу сыяктуу ооруларга бөгөт коет. Колду жуу 30 секундтан кем эмес убакыт алат. Кол жууганга 5 маанилүү учурда 30 секунд жумшагыла. Сизге талап кылынган убакытты сактоо колду жуу тууралуу ырдыы окуу жардам бере алат. Колду самындап жуу теридеги кирди жана бактерияларды жок кылат. Тамак даярдоонун алдында, баланы тамактандыруунун алдында, дааратканага барып келгенден кийин, баланын жалайыгын алмаштыргандан кийин, үй жаныбарлары менен байланыштан кийин сиздин ден соолугуңуз жана сиздин жакындарыңыздын ден соолугу абдан маанилүү.
Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, кол жуунун эрежелерин дагы көрүп алдык. Бул нерсени сөзсүз түрдө өзүңүзгө адат кылыңыз деп айткым келет. Анткени болбогон эле көзгө көрүнбөгөн микробтун айынан бизге чоң бир оорулар пайда болуп калышы мүмкүн экен. Андыктан ден соолук ар бирибиз үчүн маанилүү. Ошол үчүн өзгөчө үйдөгү жаш балдарыбызды, ошондой эле өзүбүз дагы колубузду жууну адатка айландыралы. Тамара эжеке, мына митек курт изилдөө лабораториясынын бөлүм башчысы экенсиз. Мына ошону дагы баягы айтып жатпайбы, азыр суубузга дагы көңүл бурбайбыз депчи. Ошол суудан улам дагы ушундай курттар пайда болушу мүмкүнбү? Негизи сууну кантип пайдаланышыбыз керек? Эми ачык суудан алып агай айткандай, вот азыр кудук суудан колдонушат, ачык суулардан анын сууну кайнатыш керек. Анан негизги эреже бизде гигиена деп болуп атпайбы? Себеби муну таза кол деп азыр балдарга, чоңдорго деле айтып атабыз, ушу бүт жууш доорулар ушу кол аркылуу кетип атат да. Ошондуктан муну азыр жууш дооруларынын ичинен ушу чоң адамдарда, балдардын арасында ушу именно жууштуу оорулардын арасында митек курт 20% түзүп атат да. Ошондуктан бул козгоочу адамдын организмине көп бизге таасир этет да, негизичи. Ошондуктан бир эле суу аркылуу эмес, муну азыр айлана чөйрөдө булгаачтар көп болуп атат, катталып атат. Анан ошо эрежени биз толук менен биздин адамдар сактабай атат да. Ошондуктан улам айынан бизде азыр жууштуу оорулар ошо катталып атат да. Мен эми салыштырмалуу, эгер биз 10 жыл, 5 жыл мурдаган ала турган болсок, эми салыштырмалуу азайып атат, бирок жаш балдардын арасында дагы эле катталып атат да. Андан тышкары бир эле дагы вот катталган митек курттардын дагы сейрек митек курттар дагы азыр бизде кездешип атат. Ошондуктан бул колдун тазалыгы, гигиена бул бир гана маданияттын белгиси эмес. Бул бир жактан ал ичеги инфекциянын жана митек курттарын коргоочу дагы эсептелет да. Ден соолукта болуш үчүн колду таза жууш керек. Анан бул эрежеси колду жууганда ушу самындап жууп, ушу болгондо да ушу 3-4 жолу самындап, ушу бармактардын арасында ушу көөртүп, бир нече сууга чайкап, анан кийин ушу таза сүлгү менен арчыш керек да. Анан бизде вот эрежесин дагы билген кезде кайсы маалда жууш керек. Ошону дагы бизде эми көбүнчө бир маалда, 2 маал дейт да. Ошо иш кылып аткандан кийин, дааратканадан чыккандан кийин, идиш аяк ушу талаачылык азыр иш башталып калды. Ар бир жумуш аткаргандан кийин негизи ушу айрыкча тамактын алдында колду таза жууш керек да. Ошол эрежени эми да өз гигиена ыкмаларыны бир эле балдарга эмес, биринчиден ушу ата-энелер балдарга үлгү катары өзү ушу гигиенаны аткарып туруш керек, эрежелердичи. Рахмат. Агай, негизи ушул эл аралап жүрөсүз, түшүндүрүү иштерин, сабактарды өтүп жатасыз, атпайсызбы? Мындай өзүңүз күбө болдуңузбу ошол тазалыкты канчалык деңгээлде сакташат экен? Ошо айыл жерлеринде өзгөчө, анткени айыл жерлеринде азыр талаа иштери башталды, мал жандыктарын кароо, ал жерден чыккандан кийин ошол кол жуу боюнча дагы сурамчылоо жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Кантип жуушат экен, канча убакта жуут экен? Ушул кол жуу бул бир чоң көйгөй да. Биз эми колду жуу десе жанагы парс катары жөнөкөй эле кол менен суу менен чайкап койгон учурлар көп кездешет. Себеби айыл жеринде бул көбүнчө мал жандыктар менен сиз айткандай талаа жумуштарына чыгабыз. Мына ошондон келгенден кийин сөзсүз түрдө эле жана колду самыны жок эле чайкап коюп, анан тамак аш пайдаланган учурубуз бар. Жана ошондой эле бул жаш балдардын арасында да өтө көп кездешип атат да. Жаш балдардын арасында бул оору өтө көп кездешип атат. Себеби балдар көбүнчө топурак ойношот, топурак, кумга ойношот дагы. Ошол боюнча эле колун жуубай туруп, бакта өсүп аткан алманы жеши мүмкүн, жана башка жашылча жемиштерди жеши мүмкүн. Ал эми ошол жашылча жемиштердин сырткы кабыктарында дайыма бактериялар, митек курттардын тукумдары, уруктары болот. Ошол менен тиги бала же болбосо чоң киши деле биз жеп алып атабыз дагы, тиги митек курттарды өзүбүз организмибизге киргизип алып атабыз. Ошол жерден алар өөрчүп, өнүп өөрчүп кетип атышат. Анан дагы бир нерсеге ушул маани бере турган нерсе бул жана айтып өткөндөй эле даараткана,
ушуга дагы көп көңүл бурбайбыз да. Көбүнчө биз аял кишилерге жүктөп коебуз. Үйдү тазалаш, даараткананы жууп тазалаш деген бул аял кишилерге жүктөп коебуз, жок андай эмес экен да. Биз бардыгыбыз ошол үй бүлө мүчөлөрү. Керек болсо ошол үйдөгү бой тартып калган балдар, кыздар бардыгын ошол даараткананы жууп тазалаганга үйрөтүшүбүз керек. Жана ошол дааратканаларда эмнелер болуш керек, кандай тартипте туруш керек. Даараткананын акыбалы кандай болуш керек. Анын үстү дайыма жабык туруш керек, эшик терезеси жабык болуш керек. Себеби ошол жерге эч кандай чымын чиркейлер учуп кирбесе, ал тиги дааратканадагы микробдорду, бактерияларды кайра бизге алып чыкпайт. Ошондуктан даараткананы дагы 2-3 жолу бир күндө жууп тазалап турушубуз керек. Рахмат, негизи ушул айтып кеттиңиз, баягы өзгөчө ажатканадан микробдорду көп алып чыгабыз жана ошонун негизинде курттар пайда болушу мүмкүн иште депчи, мите курттар. Эгерде адамдын организминде мите курттар пайда болгондо канчалык деңгээлде кооптуу болуп калат? Өзү мите куртта жашагысы келет да. Ошондуктан бул анан биринчи белгисини азыраак болсо бул тынчыраак жашап, анан көбүрөөк жашасам деп ойлойт да. Анан көбөйгөн сайын эми биздин ден соолукка чоң таасир берет. Биринчиден иммунитет төмөндөйт, аллергия болот, балдардын салмагы азаят. Андан тышкары өтө көп организмге таасир бериши мүмкүн. Анан ичи ооруйт, ичи өтөт, анын үстүнө эс тутуусу дагы начар болот, окуусуна дагы көңүл бурбайт. Ошонун баардыгы негизи ушу эмне алып баратат, коопсуздугу бизге ушу кол жуушда негизи ушу кол жуубагандыгынан да. Анан биз элге түшүндүргөндө айтышыбыз керек да, бул кандай адамга таасир берет. Кол жууганды. Анан көп жерде мына өзүңөр деле байкап атасыңар, бир эле ажаткана эмес, мына азыр жуулбаган жашылчалар, жемиштер, жер жемиштерди тоже чала жууп, андан кийин мына азыр мына ашканаларга кирип атканда байкап атасыңар, умубайлык койсо самын такыр колдонбойт да. Ошондо адамдар биз бири-бирибизге үйрөтүп, ошол жерге дагы бул санэпидстанциянын милдети эмес да, самын койгула деп биз ар бир ушу ашканага кирген адам талап кылышыбыз керек да. Мына жерде умубайлык сууңар бар экен, бирок самыныңар жок, самыныңар гана деп ошентип бири-бирибизге жардам бербесек, бул анда ошондой инфекциядан биз жугуштуу оорулардан кутула албайбыз да. Жок дегенде ошо жугуштуу ооруларды биз азайтышыбыз керек. Самындын орду канчалык деңгээлде маанилүү? Же болбосо ошол чийки суу менен колду жууганда микробдор өлөбү, өлбөйбү? Өлбөйт. Ошондуктан бул самындын маанилүү өтө чоң. Биринчиден колдун кирин кетирет. Анан ушу колдо канча микробдор жармашат, ошол колдун микробдорун да ушу самын аркылуу биз кетиребиз, суу менен, самын менен. Ошондуктан бунучу как адат катары киргизишибиз керек да. Себеби мына балдардын дагы көп адаттары бар. Тырмак соруу, анан тырмактын ушу тиштеп адаттары, айрыкча балдардын дагы мына упчу беришет го. Ал упчулар дагы жерге түшөт, кайра колубузга алабыз, балабызга беребиз. Ошондой адаттардан айрылып, мына кол жууган адатты биз ошону өзүбүздү ушундай жакшы көрүп, самынды өтө сүйүшүбүз керек да. Ошондуктан бул күнүмдүк адат катары биз өзүбүзгө үйрөтүшүбүз керек да. Биз баягы көңүлгө көп албаган менен ошол колубузду таза жууп жүрүп, биз көптөгөн оорулардын алдын алышыбыз мүмкүн. Ал эми бул үчүн сөзсүз түрдө алгач биз улуулар өзүбүз колдорубузду таза жууп жана өзүбүздүн жаш балдарыбызга үлгү көрсөтөлү. Андыктан сиздер менен мен бүгүнчө гана коштошомун. Кийинки аптада кайрадан ден соолук программасында көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар, оорубаңыздар, барбаңыздар.